Урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мен ар кандай маселелерин алкагында айта турган бир жагдай Кыргыз Республикасынын тарыхында өзгөчө орун алган апрель революциясы бар. Мына ошол апрель революциясында өзгөчө эрдик жасаган эки жигит болгон. Бири Касымов Абдраим, кайманаты БТР, экинчиси Кыштобаев Эмил, кайманаты снайпер. Мына ушул экөөбү тең өзгөчө эрдик жасаган. Бири УКМКдан БТРди угон кылып алып чыгып, ушул ак үйдүн үстүндөгү көз катар мергендерди аткылаган болсо, экинчиси өзүнүн колундагы автомат менен ак үйдүн үстүндөгү снайперди атып түшүргөн. Мына ушул эки жигит экөө тең Теңир тоонун кулдундары, Нарындын кулдундары. Эгер июнь айында Касымов Абдраим дүйнө салган болсо, кече Кыштобаев Эмил бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Бирок рахмат президентибизге Сооронбай Шарипович өзүнүн Нарын областы боюнча куратарын жөнөтүп, көңүл бөлүп, кабыргасы кайышып турган үйгө 100 000 сомдой акча жардам берди. Бирок ушул мамлекеттик комиссиянын башчысы Боронов Фатбек Албекович басып барган жок. Эгер ушул апрель окуясы болгондо ал киши же пенсияда болмок, ашып кетсе чүйдүн начальниги болмок. Анда мындай болот да, акылмандар революцияны ыңкырапты даярдайт, акмактар жасайт, жемкорлор жемишин көрөт дейт. Ушундай болот атпайбы? Бир да киши басып барган жок. Мен эмнени айтайын дедим. Ушул эки жигит дүйнө менен кош айтышып кетти. Экөөнүн артында 5тен жетим балдар калды, жесирлер калды. Булар ушундай эрдик жасап, бир дагы жолу бийликтен жардам албаптыр. Булар эрдик аркылуу бийликке жеңилдик алып келсе, бийлик аларга жеңилдик берген жок. Турак жай маселеси чечилбептир. Мен ошол тажиясына барып, жаназасына туруп, жерге берип денесин жерге бергенде топурак салып келдим. Ошол жерде ошол туугандар айтты, жоро жолдоштор айтты, апрель окуясынын катышуучулары айтты. Бардык барышты, бирок өкмөттөн эч ким барган жок. Нарындын губернатору менен Нарындын акими гана жүрдү. Касымов Абдраимдин апасы ошол жерде отурду. Эмне үчүн балам ушундай кылып эрдик жасап, анан эмгеги, эрдик унутулуп калды дейт. Бул кандай? Бул чын айтканда кидала да. Алар болбогондо жанагы ак үйдүн үстүндөгү снайпер дагы канча адамдын өмүрүн жутмак. Булар жулунган эмес, булар жутунган эмес. Мага квартира алып бергиле. Мен ушинтип элге эгемендик, же болбосо эрдик кылдым, жеңилдик алып бердим. Бийлик эми апрелдин наркы болбосо азыркы бийликтин баркы болбойт да. Мамлекеттик комиссия түзүлгөн, мамлекеттик комиссиядан эч кандай жардам болбоп тур. Мен ошон үчүн урматтуу президенттин өкүлү жазып алыңыз. Президенттин Нарын областы боюнча инспектор барган. Урматтуу, сиз жазып алыңыз комиссиянын башчысы Фатбек Бороновго айтыңыз, ушулардын турак жай маселесин чечип берсин. Ондон бала жетим калды, жесир калды, үйлөр жок ушул кезге чейин. Анда эмнеге ыңкылап? Анда ким жасады ыңкылапты? Ким пайдасын көрөт? Ушуну айтып коеюн дедим.